Россия Федерациясынан Қазақстандан Украина жана Белоруссия өлкөлөрүнөн алынып келинген коёндун 10дон ашуун түрү мында. Алуучулардын саны анчейин деле байкалбаганы менен кызыккандардын саны арбын. Алармандар көбүнчө кооздук же кичинекей балдарга алабыз дегендер. Жарымакта кызыкты бир көрөйүнчү деп келген ушу. Тамаша кылып турам. Кояндардын бир-биринен чырайлуу экен. Кызыгып көрүп атабыз, неберелериме алып берсем деп ак коенектерди. Ошол кыдырып жүрөбүз, эми келдик. Мен да бир кошкорун алайын дегендим. Кояным бар менде дагы. Кызым бар, неберем ошого алып бергендим. Ошого 3 айдан өтүп калыптыр. 4 айга жакындап калыптыр, ошого кошуп коеюн дедим эле. Өлкөдө коёндун Нова Зеланд жана Калифорния түрүнө көбүрөөк басым жасашууда. Анткени башка түрүнө караганда эттүү болуп 7 килограммга чейин эт берет. Калган түрлөрүн кооздукка алынса, терилери кийимдердин жака жеңдерине, баш кийимге пайдаланылып келет. Сүт эмүүчүлөрдүн катарына келген бул жаныбарды кароодо да кыйынчылыктар болбой койбойт. Үнем өзүгө жараша кыйынчылыктары бар. Мунун да өзүнө жараша кыйынчылыктары бар. Эрте менен тамак ашын жана коёнду таза багуу керек. Кечкисинде тамагын берип, таза кармоо зарыл. Бир жылда бир ирет укол берилет. Бул ар түрдүү оорулардын болуусунан алдын алат. Келadigan чума, убунаша качалыларды алдын алып, Коёндор жарманкеси Сузак районунан башка Ош шаарында да орун алган. Жарманке өлкөнүн 7 дуанына тең жүргүзүлмөкчү. Негизги максат коёндун түрлөрүн жайылтуу жана жергиликтүүлөргө жакындан жардам берүү дешет уюштуруучулар. Жалал Абад шаарында уюштуруп атабыз. Биздин максат эми мындан кийин ар ай сайын жарманкелерди уюштуруп турабыз, элге породаларды таанытып. Бизде азыр 10дон ашуун түрү бар коёндордун. Эт багытында бага турган коёндор бар. Мисалы, булар эт багытында багыла турган коён, калифорнийский порода деп айтылат. Булар 5,5 килога чейин болот, живой вести. Анан буларды эт багытында багылар, новозеландский белый бул. Тери багытында бага турган коёндор бар, рекс породасы алар. Мында коёндун баасы 1000 сомдон баштап 15 000 сомго чейин. Сатуучулар 10го чукул. Сатыкка коюлган коёндор 200га жакын. Барчынай Жансакова, Бурканбек Матов, Сузак району.